Аталар, апалар, 1 октябрь Карылар күнүн өткөрүп жаткан бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эл аралык Карылар күнү менен катар социалдык коргоонун дагы бүгүн 100 жылдык мааракеси болуп жатат. Урматтуу социалдык коргоо кызматкерлери, сиздердин дагы жалпыңыздарды 100 жылдык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Куттуктоо үчүн сөз Бакай Ата районунда жайгашкан социалдык стационардык мекеменин директору Сапаралиев Асанкан Абаскановичке сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу биздин алтын курактагы тургундар, урматтуу кызматкерлер жана коноктор. Бүгүнкү күн биз үчүн өзгөчө маанилүү. 1 октябрь Карылар күнү менен катар эле биздин тармакты жетектеген министерствонун түзүлгөндүгүнө 100 жыл. Бул ардагерлердин ак эмгегин, акылмандыгын, жашоодогу сабактарын урматтоонун, муундардын байланышын бекемдөөнүн чоң күнү. Сиздер биздин тарыгыбыздын тирүү барактары. Турмуштук тажрыйбаңыздар, акылман сөздөрүңүздөр жаш муун үчүн чоң казына. Биз сиздерден талим тарбия алып, бүгүнкү күнгө жеттик. Ушул майрамдык күндө ар бириңиздерге чын ден соолук, тынч күндөрдү, урпактарыңыздардын сый урматын каалайбыз. Жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпей, көңүлүңүздөр дайыма жарык болсун. Расмий тилде дагы куттуктоо айтып коеюн, анткени биздин жарандарда, башка улуттун жарандары да бар, орус улутундагы, Украина улутундагы, татар улутундагы. Уважаемые наши дорогие жители, коллеги и гости, сегодня для нас особенный день. Мы отмечаем 1 октября, День пожилых людей, а также столетний юбилей нашего министерства. Эти даты символизируют уважение к мудрости старших и преемственность поколений. Вы – наша история, наш духовный и нравственный ориентир, ваш жизненный опыт, добрые советы и терпение – это богатство, которое помогает нам идти вперед и строить достойное будущее. В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, радости и долгих лет жизни. Пусть каждый новый день дарит вам светлые эмоции и спокойствие. Нашему министерству, которое на протяжении века стоит на страже социальной защиты, желаем дальнейшего развития, новых совершений и неизменного доверия людей. Дорогие наши пожилые, вы наше богатство и гордость. С праздником вас!
келсе азыркы куттуктоо сөз Бакай Ата райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Ашымов Бек мырза Маматовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин аксакалдар, энелер, ардактуу аксакалдар, асылзат энелер, бүгүнкү карыялар күнү менен сиздерди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жана уда келген биздин социалдык коргоонун 100 жылдык юбилейи менен да куттуктап кетмекчибиз. Урматтуу биздин аксакалдар, энелер, илгертен биздин кыргыз элинин сөзү бар, тарысы бардын, ырысы бар дейт. Сиздерге биз терең таазим этебиз. Себеби ушул басып өткөн жолуңуздарда, ушул азыркы тынчтык заманга, бакубатчылыкка алып келген сиздердин экономикалык, социалдык өнүгүүгө кошкон салымыңызга, маданиятка, өнүгүүгө, шунун баардыгын санап келип, сиздердин эмгегиңиздерге биз терең таазим этебиз. Жана белектерибизди кичине айлуу өкмөттүн атынан, депутаттардын атынан аз долбоор акчалай белек ала келдик эле. Берип коелу эле. Жана сүрдөнүп сүйлөй берип белегибизди унутуп коюптур. Алсаныч биз дагы ошо башкармалыктын атынан, жамаатыбыздын атынан. Жамааттын атынан белек берип коелу. Рахмат, анда азыр жалпыңыздар үчүн өзбек биин тартуулап берели деп кабыл алып коюңуздар. Өзбек бии. Рахмат, колчак коюңуздар. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу ушундай 100 жылдыкка арналган карыялар күнүнө арналган салтанаттуу ишенемиз катышуучулары, биз башкармалык тарабыбыздан баарыңыздарды куттап кеткенге уруксат эткиле. Сиздерге, карыяларга, аталарга, апаларга чын ден соолук, узун өмүр каалап кеткенге уруксат этиңиздер. Анан ушул жерде администрация кызмат кылып иштеп аткан жамаатына баарыңыздарга чоң ыраазычылык айтып кетким келет. Рахмат сиздерге ушунча көңүл буруп, мээримиңиздерди төгүп, ушу карыяларды карап, жакшы бир күндүк болсо да, 2 күндүк болсо да жакшы маанай тартуулап эңгетип жүрөсүздөр. Силерге чоң рахмат. Анан биз өз башкармалык көп жылдан бери эле бул жамаат менен иштешип келебиз. Өзүбүздүн колубуздан келгендей эле спорт инвентарлардан бөлүштүрүп, акча каражатын бир аз болсо да бөлүштүрүп, кичинекей болсо да, бир күндүк болсо да жакшы маанай, жакшы оюндарды өсүп келгенге аракет кылып жүрөбүз. Биз сиздер менен, жамаат менен ар дайым иштешкенге даярбыз. Биз колдойбуз. Жана ар дайым жылда берге келип, кичинекей болсо да подаркаларыбызды берип, жакшы оюндарды өсүп келгенге даярбыз. Баарыңызга рахмат, майрамыңыздар менен. Жалпыңыздар үчүн азыр Мукадас Арыкованы чакыралы, жагымдуу чыгарматтар берсин, кабыл алып коюңуздар. Урматтуу коноктор, баарыңыздар бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктойм. Жагымдуу чыгарманы Гүлдесте катары кабыл алып коюңуздар. Bir dostum çakırıptır Almatı'da, bilesiz dostlarımdır Almatı'da. Bir dostum sırdaşalım, bir gece
Can dostum yürürken, ömürdün yürürken, dostlarım kayda bir sağınıp yürürken Almatı'dan, Almatı'dan. Can dostum yürürken, ömürdün yürürken, dostlarım kayda bir sağınıp yürürken Almatı'dan, Almatı'dan. Dostlarım estesem men sağınamın, bilemin sağınğanda dağlarım. Gönlüm jabırkap dur, seni de sağınıp dur Almatı'dan, Almatı'dan. Gönlüm jabırkap dur, seni de sağınıp dur Almatı'dan, Almatı'dan. Can dostum yürürken, ömürdün yürürken, dostlarım kayda bir sağınıp yürürken Almatı'dan, Almatı'dan. Can dostum yürürken, ömürdün yürürken, dostlarım kayda bir sağınıp yürürken Almatı'dan, Almatı'dan. Далектің тынчына егіліп, бүгінгі майрамыңыздар құт болсын дайымыз олы. Сіздер әрдайым ушинтип аярлуу катмардын инсандарыбызга кызматыңыздар кылып жүрсеңиздер, Кудай сиздерге бул дүйнөдө берилбесе да кийинки дүйнөдө Кудай сооп табасыздар деген жакшы ниетте. Ишиңиздерге дайымыз олы ийгилик. Дайым көп урмат. Рахмат. Анда азыркы куттуктоо сөздү ушул жерде иштеп кеткен урматтуу ардагер аксакал аталарыбыз отурат, апаларыбыз отурат. Бири-бирден бирөөңүздөр бир жакшы каалоо тилегиңиздерди урматтуу аталар, апалар. Каалоо тилегиңиздерди айтып туруп атаңыздар берип койсоңуздар. Деп чакырып келгенде мен миң бир ыраазычылык билдирем Асанга. 67-жылы кири, 97-жылы ушул жерден пенсияга чыккан. 30 жыл ушул жерде иштеп, бармактайынан 4 жаштан келген, 18ге чейинки келген балдарды бакканбыз. Мына көгөргөн нерселердин бардыгын биз отургузганбыз, ушуларды суу куюп чоңойтконбуз. Биринчи поколение десе мен сүйүнүп атам, чында биринчи поколениебиз биз. Мен келгенде бул жерде эч кандай курулуш, эч нерсе жок болчу. Андан кийин курулду булардын бардыгы. Контора, столовой, бардыгы ушу биз келгенден курулган. Балдарга чындыгында жакшынакай мамиле кылып, атадай болуп, ападай болуп, жакшынакай мамиле кылганбыз. Далай-далай нерселер башыбыздан өткөн. Канча деген 4-5 директорлор менен иштештик. Бардыгы менен жакшы иштедик. Буйруса, анан ушинтип карылар деп чакырганга Абасканович деп Асан. Чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз бизге окшогон биринчи поколениянын атынан. Бардыңарды бүгүнкү соцлажда деп атат 100 жылдыгы менен куттуктайбыз. Андан кийин мынакей буйруса карылар деп атасыңар, карылар болуп калдык. Алдыбыз 80ге чыгып калдык. Арабыздан анча-мынчалар кетип калды. Алардын бардыгы бажаткан жер жайлуу болсун деп айтам, өзүбүздүн тең куруларыбызда кетип калды. Буйруса ушул жерде иштегендер. Бардыңарга чын ден соолук, uzun ömür, şu жерде иштеп аткан мына окшогон жаш келиндерге ден соолук каалайм. Буюрса, ушулардын батасы тийсин бардыңарга. Не дейин, асманыбыз ачык болсун, жерибизде тынчтык болсун. Ушундай жакшынакай имаратта отурган мына окшогон карлар бардыңарга ден соолук каалайм, карлар. Аман эсен болгула. Мамлекетибиздин мындай ардактуу мээримине урунуп аткан силерге да чын ден соолук каалайм. Анан кийин биздин ушу birinci поколение, экинчи поколение деп коюп биз менен иштешкен коллективдин атынан ушу бир азыраак болсо дагы өзүбүздүн бирке салымыбызды кошуп, бир нерсе болсо дагы же чай ичип коелу дегенде Асан кимге каршылык коелу? Каттуулук болгула, бардыңар ишиңерди ийгилик болсуңуздар.
ийгиликтерди каалайм. Ушинтип чакырып алгандарга аябай сыймыктанып атам. Рахмат. Көргөндөрүм бар экен, көрбөгөндөрүм бар экен. Бул жер аябай өзгөрүлүптүр биздин убакка караганда. Абдан өзгөрүлүптүр. Абдан сыймыктанып атам. Баарыңарга ден соолук. Баарыңарга рахмат. Ушундай кече келгениме сүйүнүп атам аябай. Рахмат. Kutluyor gününüzden menен жалпыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Canıma gelsen kılçayıp karabayım, sükündü sözündü suyu dep sanabayım. Aldından çıksan adaşıp yolumdan, aldağın gelip parma bak kolumda. Bir cige yolum torodu bastırbay, süyüsün arnap mağa söz aytırbay. Dost kızım ayttı dostumdun yorulgun, anında жүрүптүр eşigim kakılay. Көрүндүгүң көңдөлүгүң эмип байкадым. Келсең кылжайып карабай, сүйгөндү сөзүңдү сүйлөп санабай. Алдыңда чыксаң адашып жолунда, алдагың келип кармап колумда. Ay yüzün yıldızı dönündü, bayraklas kızma batırday göründü. Bayraklı koy bulmaktan çok sözündü, söz açta baba birinci özündü. Köndöylügün eni baykadım. Canıma gelsen kılcayıp karabay, sükündü sözündü süydep sanabay. Aldığında çıksan adaşıp yolumdan, aldağın gelip parmağa kolumda. Canıma gelsen kılcayıp karabay, sükündü sözündü süydep sanabay. Aldığında çıksan adaşıp yolumdan, aldağın gelip parmağa kolumda. Aynur Atırgaliyeva, televizyon bu жақта. Мәреkenin katışmışları. Bağırınızlardı, sosyallık korkuğunun 100 yıllık мәrekesi menen jana bugünkü 1-oktyabr karlardın bir mayram menen çın yürekten kutuktap ketip urupsa dedinizler. Bağırınızlarga çın den soğuluk uzun ömür, işinizlerde iyi girip kalayım. Üyübüler bakıtta alay kalayım. Ayrıca o altta turgan kollegalarıma çın den soğuluk kala işlerine iyi girip oldu aylar. Bakın oldular. Karnı silahdan Kuday tarafı diye geçiyor. Çin'le ilgili kalmasındayım. Столетие со дня образования социальной защиты. И второй праздник — это наш праздник личный, это День пожилых людей. Ну, пожилым человеком кто считается? Условно считаем тех, кто уже вышел на пенсию. Например, женщина исполнилось 57 лет, она уже пожилой человек. А мужчина исполнилось... Мужчине исполнилось 63 года, он уже считается пожилым человеком. Поэтому, во-первых, мне хочется
поздравить всех пожилых людей с тем, чтобы у них было счастье в доме, крепкого здоровья и долгих лет жизни. А также самое главное, у нас сегодня присутствует 30 человек пожилых людей, которые долгие годы проработали в нашем доме инвалидов и оставили о себе очень хорошее впечатление. И я решил их поздравить маленькими призами. Пожалуйста, Венера, раздайте, вот 30 человек там есть, раздайте каждому из них по сникерсу. 30 человек вместе сидят, дайте, раздайте каждому. Давай, Надя, давай! Kim команда? Az mı bilen portakla. Unuttum. Mezgilde arabayım, şapkanam gelbetine baladayım. Kırgızım kırgız yeri Kırgızistan, canıma darıyor çağıragayım. Ben senin bayramına bölüngümün, özüngün ağırgamın kövürgünün. Ben senin kulunummun Kırgızistan, ben senin kuvanıcına, ben senin kuvanıcına, ben senin kuvanıcına körülgümün. Yaşasam can vermeder ırlarındı, jutkanday bolomun men bulağındı. Kırgızım kırgız yeri Kırgızistan, komuzum kandırat kokumarındı. Arıtan aynurundan tuğulganım, aytılgan söz көп ekem bulganım. Men senin kıranыңмын Kırgızistan, men senin talayыңа, men senin talayыңа, men senin talayыңа tuğulganım. Eski gelesin, çürüküyüm beresinden beresin. Kırgızım kırgız yeri Kırgızistan,
көңілдің асманындай өңгөнөсү желпілдеп желкеге чач тарағаным көңілім күзі қылып қарағаным мен сенің қыралыңмын Қырғызстан мен сенің бақытыңа мен сенің бақытыңа мен сенің бақытыңа жаралғанмын мен сенің пайғамыңа бөлөнгөнмүн өзіңдің ағарғамын көргөнмүн мен сенің құлыңмын Қырғызстан мен сенің бақытыңа мен сенің талайыңа мен сенің қуанышыңа бөлөнгөнмүн желпілдеп желкеге чач тарағаным көңілім күзгі қылып қарағаным мен сенің құлыңмын Қырғызстан мен сенің бақытыңа мен сенің талайыңа мен сенің бақытыңа жаралғанмын. Çok rahmat. Азамат Қошақ қойыңыздар, активдеп. Кыргыз СССРде эмгек жана калктык социалдык коргоо министрлиги болуп өзгөртүлгөн 1991-1990. Областын Бакаята районундагы Бакаята жалпы типтеги карылардын жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандардын социалдык стационардык мекемеси ачылган. 1961 жылы балдар психикалык неврологиялык интернат үйү болуп уюшулган. 1970 жылы жаңы комплекс ишке киргизилип, анын курамына 80 орунду 3 кабаттуу имарат, ашкана, отункана, мончо, кир жуучу жай жана кампалар кирген. 2003 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2002 жылдын 8 апрелиндеги номер 200 токтомунун негизинде 2003 жылдын 31 октябрында номер 144 сандуу уставы бекитилип, социалдык стационардык жалпы мүнөздөгү мекемеси катары которулуп иштеп келе жатат. 1960 жылы Ленинпол балдар үйү ден соолугунан жабыркаган балдар үчүн интернат ачылган. Интернатка 2-июнда 1960 жылы Кыргыз СССРнин номер 209 буйругу менен директор Баяз Бокоев дайындалган. Ал убакта 23 кызматкер эмгектенген. Анын ичинде башкы эсепчи, ашпозчу, завхоз, айдоочу, кароолчу, санитар, мугалим, 1-4 класска чейин кичи мээрман эмгектенген. 1961 жылы директор Дубинин Георгий Яковлевич дайындалып, 1963 жылдын октябрь айына чейин иштеген. 1965 жылы 16 октябрда директор Соронкулов Умар дайындалган. 1965 жылы мүнөздөөчү социалдык орган тарабынан номер 242 буйругунун негизинде 24 июнда 1965 жылдан 1969 жылга чейин Вольф Генрих Генрихович дайындалган. Жалпы коллектив 60 кызматкерден турган. 1969-1970 жылдары август айында директор Сезбек Искеналиев Умарович, 1970 жылдары номер 114 буйругу менен 17 августта директор Галина Тойкин, 1978 жылга чейин интернатта директорлук кызматтар кылган. 1978 жылы 18 октябрда буйрук номер 340, апрель айынан 1997 жылга чейин Солодовника Татьяна Ивановна эмгектенген. 4 апрель 1997 жыл номер 85 буйруктун негизинде Касымбекова Шакен дайындалган. Ал эми 2006 жылдан 2016 жылга чейин интернатты Бурул Туманова жетектеген. 2016 жылдан 2024 жылга чейин мекемени Казакбаев Манапбай Тургунбаевич жетектеген. 2024 жылдын октябрь айынан баштап Сапаралиев Асанкан Абасканович жетектөөдө. Учурда Бакаятага жалпы типтеги улгайган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын социалдык стационардык мекемеси 80 орунга ылайыкталган болсо, бүгүнкү күндө 79 кызмат алуучу бар. Аларга мекемеде бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Ар дайым кызмат алуучулар камкордукта. Балдарын ден соолугун жана маанайы үчүн ар убак мекеменин кызматкерлери күн-түн кызматта. Мекеменин жалпы аянты 2 гектар 30 сотукту түзгөндүктөн айланасы таза, иреттүү. Кызмат алуучулардын маанайын эс алуу үчүн бардык шарттар каралган. Андыктан бүгүн 1 октябрь өлкөдөгү улгайган жарандардын майрамы менен куттуктап, аларга бакубаткарлыкты каалайбыз. Өзүбүздүн тарыхыбыз кандай экен, качан ачылган экен, ушул тууралуу бирке маалымат топтогонбуз.
ошого көңүл буруп койсоңуздар, слайд жазадык эле. Негизи ушу Бакай Ата району Үчөмчек айылында 42-жылы түптөлгөн экен интернат өзү. Согуш башталганда эркектердин баары согушка кеткенде майып балдар каяка барарын билбей, жетим балдар каяка барарын билбей, анан кийин Үчөмчекте ачылган экен 42-жылы. Кичинекей бир үйдө эле интернат болуп, анан кийин 62-63 жылдары бул жерде үч этаждын ордунда бир эски колхоздун бир эмеси болгон экен, зданиясы. Ошол зданияга көчүрүп келишет экен да. Анан финский үйлөр салынган, өзүңүздөр билесиздер, тиз жакта финский үйлөр салынган. Анан барып 70-жылдары бул 3 этаж жатакана, ушул столовый, склад, анан баня ушулар салынган экен 70-жылдан. Анан бери өзгөрүү болгон жок бүгүнкү күнгө чейин. Эми мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич кандай деген мектептерди, кандай деген чоң мекен уюмдардын зданияларын салып берип атат. Ушул учурдан пайдаланып, мен дагы жакшы проектини баштап атам. Буюрса, жаңы административный корпус баягы мурдагы финский үйдүн ордунда. Билесиздер, бош турат азыр. Ошол жерде административный корпус артына жатаканасы менен 30 кишилик. Жай кыймылдаган коляскадагы анан жатып калгандар үчүн деп туруп атайын. Анткени өзүңүздөр билесиздер, баарыңыздар эле ушул жерде иштеп кеткенсиздер. Бардыгы биринчи этажга аракет кылышат. Анткени экинчи, үчүнчү этажга чыгыш кыйын. Лифт жок, пандус жок. Ошон үчүн азыр заманбап жаңы здания курууга биз план кылып, проектлерди буюрса бүтүрүп атабыз. Өкмөт колдоп берейин деп атат. 2026-жылы жастан баштайбыз деп. Биздин 100 жылдык тарыхтын ичине кирип калат деп ишенип атабыз. Сиздерди баарыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар. Кудай буйруса 110 жылдыкта, 120 жылдыкта биздин ушундай төрүбүздүн көркү болуп, биздин конок болуп жүрө бериңиздер. Зодон арпендеге кут келер, арча тоодон өмүр берген жүк келер. Адам болчу айланайын деп айткан, акыл айткан алтын атаң бир келер. Араласа тамыр менен кан келер, адамзатка тирүүлүктө жан берер. Алтындан да кымбат болгон асыл зат, ардактаган алтын апаң бир келер. Адам бол деп бизди багып чоңойткон, акыл айтып аң сезимди ойготкон. Ата-энеден ашык нерсе бар бекен, алтыным деп мүнөт сайын ойноткон. Ар дайым ата-эне, 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 ата-эне бар болсун дагы эле, дагы эле, дагы эле, дагы эле. Өмүр бою сый көргүлө ата-эне, оорубастан бир жүргүлө ата-эне. Бага турган, карай турган кез келсе, балдарыңдын милдети бул дагы эле. Кыз келиндин кызматын көр ата-эне, уул кыздын урматын көр ата-эне. Колдон келсе чоңойсок биз дагы эле, сөз беребиз айтканыбыз чын эле. Жүргөн экем эч нерсени ойлонбой, жүрөгүм жаш али турат ойгонбой. Жүзүңөрдөн күлкү кетпей жашарып жүрсөңөр дейм 15 жашта болгондой. Ар дайым
болсын дағылы, 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 дағылы. Ардайым атыны